алейкум туугандар, кандайсыздар? Бардыңыздарга салам. Мага мындай каттар келиптир. Апа, балага кызыктуу болуш керекпи? Баланы эмне бактылуу кылат? Ушундай суроолор келген экен. Келиңиздер ушул темалар жөнүндө сүйлөшө кетели сиздер менен. Биз балага эмес, өзүбүзгө кызыктуу болгондо гана балабыз да бизге кызыгып баштайт. Биз өзүбүз кызыктуу болушубуз керек. Кантип мен балама кызыктуу болом деп суроо берип атат да. Сиз өзүңүз кызыктуу болгондо балаңыз сизге жакындайт. Бир эле балаңыз эмес, сизге башка адамдар да жакындап баштайт. Баланы эмне бактылуу кылат деп аябай көп сурашыптыр. Баланы оюнчук бактылуу кылабы, акчабы же көп бир туганбы? Эмне бактылуу кылат, өзүңүздөр да ойлонуп көрүңүздөрчү. Баланы бир эле нерсе бактылуу кылат. Ал апанын бактылуу жүзү. Апалар, ушул эсиңерден чыкпасын. Өзүңөрдү деле бала кезиңерде карап көрсөңүздөр, сиздер апаңыздар жылмайганда апаңыздардын бактылуу жүзүн көрүп алып, кандай бактылуу болот элеңиздер? Азыр эмнеге сиздер унутуп калдыңыздар ошону? Эмнеге бактылуу жүзүңүздү көрсөтө албай атасыз балаңызга? Каякта болбогон нерселерге тарынып, башка нерселерге убактыңызды кетирип, сиздин бактылуу жүзүңүздү балдарыңызга көрсөтпөй жатасыз. Жок, сиз бактылуулукту көрсөтүңүз балаңызга. Эгер сиз бактылуу боло албай, кубана албай, бир депрессияда жүргөн болсоңуз, чыга албай аткан болсоңуз, налып, тарынып, анда жок дегенде сиз бактылуу адамды балаңызга көрсөтүп коюңуз. Балаңыз түшүнсүн да, бул жашоодо дагы бактылуу жашаган адамдар бар, жүрөгү тынч адамдар бар экен. Эгер сиз өзүңүздү колго ала албай аткан болсоңуз, жоопкерчиликти ала албай аткан болсоңуз, анда башка адамды көрсөтүңүз. Өзүнүн ишинен рахат алган, мисалы үчүн мен кайынсиңдим бар, повар болуп иштейт. Өзүнүн ишин ушунчалык жакшы көрөт да, үйгө келгенде сөзсүз келиңиз мен жасап берем бир нерселерди деп жасаган тамагын жеп атканда, мактаганда, аябай сонун болуптур деп жеп атканда ушундай рахаттанып, бактылуу болот да. Сметаник, мантынын башкача түрлөрүн, хачапури, бүт ушундай сонун нерселерди жасайт. Өзүнүн жасаган тамактарын башкалар жеп атканын көрүп ушунчалык бактылуу болот да. Көрдүңүзбү, сиз эмнеден бактылуу боло аласыз? Ошону табышыңыз керек. Майда нерседен. Сөзсүз эле көп акча болгондо, сөзсүз эле бир этаж үй болгондо, сөзсүз эле бир Дубайга карай салып келгенде гана бактылуу болом деген адам өтө жаңылышат. Сиз ушул турган жериңизде майда нерседен бактылуу боло албай аткан болсоңуз, анда сизге чоң нерселер дагы таасирин бере албайт. Бала жок дегенде өзүнүн ишин сүйүп бактылуу болгон адамды көрсө, жашоодо кубануу, бактылуулук деген ушундай болот. Адамдар бар экен го, анда мен дагы кубана алам, мен дагы бактылуу боло алам деп ойлошот. Ата-энелер ар дайым баласын өзүнөн бийик кылгысы келет. Бийик болушун каалайт. Бирок ал бийиктик кандай экенин билишпейт. Ал жакта эмнелер бар экен, ал жак белгисиз апалар үчүн. Сиз ошол бийиктикти билишиңиз үчүн кичине билим алышыңыз керек. Менден балам өйдөрөөк болсун дейт. Кандай өйдөрөөк? Ал өйдө жакта эмне бар? Ал жакта бир кандайдыр белгисиз, билбейм дейт. Сиз билбесеңиз, анда ким билет? Биринчи ошолорду тактап алышыбыз керек. Балаңыздын сизден бийик, сизден жакшыраак болушун кааласаңыз, кандай жакшы, кандай бийиктикке? Мисалы үчүн, балдардын ордун тапканга, ушул жашоодон ордун тапканга биз жардам беришибиз керек. Мен эң маанилүү нерсе ушул экен деп ойлоп койдум да. Бул жашоодон ордун таппаган адам кыйналып калат экен да. Бул жашоодон ордун тапкан адам ушунчалык жүрөгү тынч, мындай кубанып, жашоодон рахат алып жашай алат. Биз ошо баланын жашоодон ордун тапканга жардам беришибиз керек. Баланы жөн эле биз шаарга окууга жөнөтөбүз. Азыр апалар, мен сени эмне ушунча жыл курстарга бекер окуттумбу, сен университетке тапшырышың керек деп балдарын кысташат да, эгер бала каалабаса. Парикмахер болом десе, ата-энеси кыйкырып, бизди уят кыласың, элге эмне дейм, балам эмне чач тараш деп айтамбы, мен сени эмне ушунча акча көрөтүп, эмне курстарга окуттум, сенден университетке окуйсуң деп мындай кыстайт экен да. Балаңыз эмнени каалап атат? Ал бизди кызыктырбайт, бизге элдин сөзү кызыктырат экен да. Балам университетте окуйт деген эле сөз 5 жыл мактанасыз, а 5 жылдан кийин эмне болот?
кичине арканды узунураак ташташыбыз керек да. Эгер балаңыз ошо чач тарашка поварлык болгонун кызыгып атабы, анда балаңызга жол ачып бериңиз. Азыр поварлыктан дагы, чач тараштан дагы сонун жашап атышат, жакшы акча таап, зато өзү да кыйналбайт да, жүрөгү тынч, сүйгөн ишинен, сүйгөн жумуштан акча табышат. Бул өтө жакшы нерсе. Ошондой биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз менен балабызды шаарга жөнөтөбүз. Мисалы үчүн балам шаарда окуп атат, аппак болуп келди, инилери суктанат, агам шаардан келди, же кетти деп узатып коюшат, Эми карап көрүңүздөр. Бала лампа деп коелу. Мына лампа, үйүңүздөгү эле лампа азыр карап турасыз. Окуу, шаар бул потолок. Потолок. Эми ошол лампа өзүнүн ордуна түшкөндө гана, мына токко түшкөндө гана жанат да. Ордуна түшпөсө күйбөйт, жанбайт да. А биз ошол ордуна келтирбей эле ордун алмаштыра беребиз. Потолоктун бул жагына коюп көрөбүз, бул жагынан бул жагына коюп көрө беребиз да. Сизге орун алмаштыруудан дагы ошол лампанын күйүшү маанилүү болуш керек. Балаңыздын көздөрү жанып калыш керек. Мүмкүн баланын орду айылдадыр. Мал бакканды жакшы көрөттүр. Аябай мал багып путуна туруп кандай ийгиликтерди жараткандар болот, Мал чарба менен алектениши мүмкүн. Мал багам десе биз чалкабыздан кетип эле. Ушинтип да болобу? Главный шаарга барыш керек, университетке барыш керек. Шаардан канчасы өзүнүн көңүлү жакпаган үчүн бузулуп атышат, кумар оюндарына кирип кетип атышат. Аябай көп арыздангандар бар да, эмне кылсак болот ана жерде дегендер аябай көп болуп атат. Себеби убагында биз баланын өзүнүн оюн укпай эле, биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбыз үчүн ошо өзүбүзгө жаккан окууларга окутуп коюп атабыз. Балага жакындоонун, балаңызга жакшы үлгү болуунун, мамилеңердин жакшыртуунун дагы бир жолу бул оюн. Муну мен дайыма айтып келем, мени дайыма көргөндөр билет, оюн аркылуу кичинекейинде күнүгө жарым сааттан ойношуңуздар керек. Андан кийин үйдөгү үрп адаттар, балаңыз менен баарлашуулар, ушулардын баардыгы балаңыз менен мамилени чыңдайт. Мисалы үчүн, сиз балаңыз менен көчөдө кетип атканда, балам канча адам жылмайып кетип атат, кел санайлы. Канча адам телефон менен сүйлөшүп кетип атат, анда санайлы десеңиздер болот. Канча адам капаланып кетип атат деп жазсаңыздар болот. Келиңиздер, мен да сиздерге тапшырма берейин, эртең үйдөн ишке чыкканда санаңыздар, канча адам жылмайган адамды көрдүңүз. Канчаны көрдүңүз, санап коюңуз. Канча адам телефондо сүйлөп, телефондо чукулап кетип атат. Канча адам капаланганын, аябай жүзүнөн кайгыны көрдүңүз. Канча адам көрдүңүз? Келиңиз комментарийлерге жазып коебуз, Канча жылмайган адам көп экен, же капаланган адам көп экен, же телефон чуклаган адам көп экен? Көрөлү. Балдарыңыз менен кошо санасаңыздар да болот да. Балдар бизди жакшы көрөт, апалар. Бирок кантип сүйүүсүн билдирет, ошону билбейт да. Чоңоюп калгандан кийин, кичинекейинде апа мен сени жакшы көрөм деп эркелетет, сөздөрүн айтат, сизди келип кучактайт, бирок кийин чоңоюп калганда айта албай уялып калат да. Бирок өзүнүн сүйүүсүн кантип билдиришин билбейт, сизди жакшы көрүшүн кантип билдиришин билбейт. Эмнеге билбейт? Себеби биз айткан эмеспиз. Эмне жагат бизге? Сиз, мисалы, жаңы холодильник алдыңыз, жаңы стиральный машина алдыңыз, бардыгы бар го, тааныштыра турган инструкциясы бар го. Мындай иштетесиң, мындай бурайсың деп. Ошол инструкциясыңызды сиз өзүңүздүн балаңызга, жолдошуңузга билдирип коюшуңуз керек. Сизге эмне жагат? Сизди эмне кубандат? Мүмкүн эртең менен балаңыз, же эртең менен эмеспи, обед болсо деле балаңыз сизге чайга сүт кошуп берип койсо, ошо сизге жагаттыр. Аябай сүйүнөттүрсүз. Эгер сүт чай сизге жагарын билсе, балаңыз сизге ошо нерселерди, же жолдошуңуз деле ошо сүт чай кылып сизди сүйүнтөттүр. Мисалы үчүн жөн эле кызыл чай кылып демдеп берсе, сүйүнүп калаттырсыз. Кайсы шоколадты жакшы көрөсүз? Балаңыз шоколад алып келип берсе, жок сен жей бер деп аябай сүйүнүп, эмоция менен алып койгондо, рахмат, мен жакшы көргөн шоколад го деп айтып койсоңуз, дайыма ошол шоколадты көргөндө сизди эстейт. Апам ушуну ала барайынчы деп, жолдошуңуз да ушуну аял келинчегим жакшы көрөт эле, ала барайынчы дейт. Алар сизди сүйүнткүсү келет, бирок кантип, эмне кылып сүйүнтүшүн билбейт. Ошого сиз жол көрсөтүп коюңуз. Койчу, бул шоколадты жебейм, жей бергиле дебей. Дайыма сизге сиз жактырган нерсени алып келгенде сүйүнүп алып коюңуз. Балаңызга носки кайсы полкада турганын көрсөтүп коюңуз.
идиштер кайсы полкада турганын бир сыйра тааныштырып коюңуз өзүңүз. Балага түшүндүрүп, сүйлөшүп айтып турушубуз керек. Мисалы үчүн бир апа менен баланы көрүп калдым. Бала апанысынын экөө бири-бирине мурдун басканда күлүш керек экен да. Биз бип дейбиз го, бип деп баласы апасынын мурдун басканда апасы күлөт экен. Апасы баласынын мурдун бип деп басканда баласы күлөт экен. Бул сен күл, жылмай деген белги экен да, экөөнүнчү. Анан бала бир күнү эле аябай температура болуп ооруп, баягы судорог кармап, аябай апасынын жүрөгүн түшүрөт экен да. Анан баягы скоройдо барып, температурасын түшүрүп, кандай апанын жүрөгү түшүп калды да. Аябай ыйлайт экен да, бала мынтип көзүн ачып карап туруп, анан жатат дейт, кыймылдабай эле кроватта дейт. Апасынын баягы колуна жетпесе деле мурдун карап туруп, бип бип деп да, көрдүңбү? Ыйлаба, күл деген белгиси да, көрдүңөрбү? Бип дегенде апасы күлөт. Ушундай белгилер болуш керек да, сиздердечи. Балам, сени жакшы көрөм. Балаңыз сактында турабы же алыста турабы, мектептен сизди узаттыңызбы? Сизде бир белги болушуңуз керек. Азыр жөн эле жүрөкчө кылганбы же мындай кылганбы же мындай деп койсоңуз деле болот. Мен сен алыста жүргөн бала сиздин белгиңизди көрүп, жүрөгү тынчтанып, жагымдуу сезимдер каптап кетет да. Кандай сонун нерсе. Сизде дагы балаңыздын ошондой кылыгын көрсөңүз, сизде дагы жүрөгүңүздө жөн эле сонун сезимдер пайда болот. Өзүбүздү өзүбүз кубантып жүрүшүбүз керек жашоодочу. Эми сиз балаңызды тарбиялаш үчүн, мисалы үчүн бир нерсеге көндүрүш үчүн 2 жума, 20 күн сиз эме кылышыңыз керек да, мындай. Аракетиңизди бузбашыңыз керек. Бала ыйласа дагы режимди бузбай, мындай сиз талап койдуңуз, ушундай расписание болду. Саат 10-да жатышың керек, же обедте укташың керек деген сыяктуу. Эгер балаңыз бул режимди бузса, сиз бузбаганга аракет кылыңыз. Жок, сиз эгер бузуп койсоңуз, макул деп балаңызга борууңуз ооруп кетип бузуп койсоңуз, анда кайтадан башкадан башташыңыз керек да, ошол нерсеничи. Эми бала тарбиялоодо ушундай методдорду колдонсоңуз болот. Биз кээде өзүбүздүн сөзүбүзгө катуу турушубуз керек. Биз жок дедикпи? Жок. Бар дедикпи? Бар. Биз тарбияда азыр апалардан ушуну байкай баштадым. Тарбиялоону окуп атабыз, өзүбүздү өнүктүрүп атабыз, өтө көп маалыматтарды алып жатабыз. Бирок неге мен ушул нерселерди эрте билбедим? Не үчүн мен ушу тарбиялана тура эмес тарбиялап атыпмын деп кайгырып өзүбүздү күнөөлөп кайта депрессияга кирип кетип атат да апалар. Азыр апалар жазып атышат, неге мен ушундай тура эмес жашап жүргөн экем, кантип оңдойм, элдин баары жетишип атат, мен эле калып кеттим деп, өзүбүздү күнөөлөгөндөр көбөйүп атат да. Азыр ооба маалымат өтө көп. Бирок бардыгын бир күндө сиңирип, бир жумада үйрөнүп кетүү мүмкүн эмес. Азыр мен мисалы үчүн 40-ка чыккан болсом, 40 жылдык адатымды бир жумада алмаштыра албайм деп элестейсиңиз. 40 жылда мен үйрөнүп калган адатымды алмаштырыш үчүн жылда убакыт керек болот апалар. Эгер ушунчалык өзүбүз дисциплинаны катуу кармасак дагы, ошондо да бир 6-7 айга барып, анан адаттарыбызды жок кыла алабыз. Болбосо 1 жыл керек болот да. Эми бала тарбиялоодо деле бири макта дейт, бири мактаба дейт, мактасаң көп кетет дейт, такыр мактабаш керек экен дейт. Эми карагыла.